Сүйүү бүтөбү? Бүттү, деп жооп берди дилинден сызып чыккан ооруш күрөк. Бүттү, деди көйдөнүм оор ташты көтөрүп тургандай жанчылып. Эки ооз сөз менен бүтүп кала турган болсо гана. Ушул эки ооз сөз ичинде эмне гана жок? Бирге баскан кадамдарыбыз, бет алган багытыбыз, жеңишибиз, күлкүгө толгон күндөрүбүз, кумарга толгон түндөрүбүз. Бизди бирөө ушундай болот, айрылышат десе эч ким ишенбес эле. Катуу сүйүшүп үйлөнгөнбүз. Кызык, ал күндөрдө Асылбек эстейт болду бекен? Тиги жаш токолдун кучагында жатканда менин чабалактаган жаноорумду сезет болду бекен? Жетип тамыры менин эсине өчүп кеттиби? Кызык, жан дилин берип сүйгөн асыл жарын кантип унутуп салууга болот? Биз бул туңуйга кантип кептелдик? Менин энчиме азыр уйкусуз түндөр, ары бери басып өткөн түндөрүбүздү эстөө гана түштү. Ал эми алар жашоонун рахаттуу түндөрүн өткөрүп жатышат. Болгондо да бир үйдүн ичинде. Айырмабыз эки башка кабаттабыз. Балким бул тагдыр менин эле эмес, көп аялдын башына түшүп жаткандыр. Биз таанышканыбызда мен жаңы баштап келе жаткан актриса болчумун. Театрдан чыгып эле Асылбекти күтүп турганын көрчүмүн. Ал да чыдамсыздык менен мени күтүп, менин репетициям бүткөнчө канча саат болсо ошончо отура берчү. Дароо кучактап тегеретип жиберчү. Ал күндөрдүн таттуулугу ай. Бири-бирибизге караганыбызда көзүбүздөн от жанып, ал от бүтүн денеме жылуулук берип турар эле. Сулуу болчумун. Таланттуу болчумун. Ал кезде Асылбек мени аябай кызганар эле. Эмнеге эле сени баары карай беришет? Билбейм, ашыкча сулуу болгонундан болбосун, деп койчумун тамашалап. Кызганганы, сүйүүсү да өзгөчө ысык эле. Биз үйлөнүп алдык. Менин окуум бүтүшүн күтпөй, ал эми иштеп баштаганда баш коштук. Кыйналдык. Батирлерде жашадык, балалуу болдук. Турмуштун ысык суугун баары мен Асылбек менен бирге тарттым. Ал уйкусуз түндөрдө иштегенде мен жанында кофе даярдап турдум. Ооруп баратса сүйөдүм. Бир нерсеге жаны кыйналса ар дайым жанында болдум. Анын көңүлү ток болсун деп үйдөгү баардык түйшүктү мойнума алдым. Бул арада эки балалуу болдук. Асылбектин бизнеси жүрүшүп бутка туруп, особняк салып, эми жашоону баштайбыз дегенде караңгы түн түштү. Анын жашоосунда бирөө пайда болду. Алгач мен эч нерсени байкаган жокмун. Кабагы карыш салынып, үйгө көп турбай калганын, ишинде маселе жаралып жатабы деп ойлогом. Эмне кылсам да, кандай кылсам да жакпай, кыжырланып, кылдан кыйкым таба берчү болдум. Бир күнү жанымда чыткан сөзү бул болду. Сен деле элдин аялдарындай болуп иштесең болбойбу? Качан болсо отурасың үйдө, мени кайтарып.
Асылбек, Мен кеч келем. мен Албам. Мен көзүмдүн жашын айлантып отуруп калдым. Менин кесибим актрисалык болчу. Бирок театр эмне экенин унуттум. Роль эмне экенин унуттум. Мен болгон дүйнөм, 2 балам, күйөөм болуп калган экен. Башка эч нерсени ойлоп отурум. Бир нерсе кылганга аракет кылып баштадым. Анын да күйөөмө жакпады. Сен колуңан деген не келет? Үйдө эле отура берсеңчи. Деди ал бир күнү сулуулук салонун ачып иштетейин деген оюмду. эмнеге колунан келбесин? Келес о, моңча немен жазыпсың. Кайра топтой аласың ба? Чыгашаны. Кара тиги шаардын чекесин. Кайсы келес о байдын айыл тети шаардын сыртына барып жазанат. Эмне байдын аялы гана барып жасансың деген мыйзам бар бекен? Мен карапайым элдин аялдары барып жасансың деп жатам. Ал мени тиктеп туруп чыгып кетти. Бул ишимди да токтоттум. Чын эле мокоп калган экенмин. Анын үстүнө ар дайым анын айтканы мыйзам болуп жүрүп, өз алдымча эч нерсе кыла албапмын. Асылбек мыкты ата. Балдарына мээрим төгүп, болгон нерсесин аябай, көздөрүнөн мээримдин учкуну чачырап кетет. Ошол күндөрдүн биринде мен Асылбектин көңүлдөшү бар экенин билип калдым. Экөө беймарал кол кармашып, өбүшүп жытташып кетип бара жаткан экен. Тиги кыз кечээ эле мектепти бүткөн секелек окшоду. Секелек болбой куруп калсын. Бүтүндөй дүйнөмдү талкалады. Асылбек менен Берметтин мындан аркы турмушу кандай болот? Асылбектин көңүлдөшү анын үй бүлөсү бар экенин билеби? Ушул жана башка суроолорго жоопту Жан дүйнөнүн экинчи бөлүгүнөн көрө аласыздар.